Талас шаардык мэриясы тарабынан уюштурулган иш-чарада мигранттардын үй-бүлөсү, укуктары, эмгек шарттары тууралуу маселе талкууланды. Биздин максатыбыз багы миграция боюнча кеңири багыт берип, миграция агымын тактоо иштерин жакшыртуу. Бул миграцияга байланышкан көптөгөн биздин ченемдик укуктук актыларыбыз бар. Булар адам сатуунун алдын алуу, зордук зомбулуктун алдын алуу, эрте нике, мажбурланган нике, ошондой эле ысырапкорчулуктун алдын алуу 54-ч жарлыгы. 2024-жылдын жыйынтыгы боюнча Талас шаарында тышкы миграцияга кеткен үй-бүлөлөрдүн саны 536 болсо, алардын туугандарына калтырып кеткен балдардын саны 838ди түзөт. Миграцияга кеткен ата-энелердин балдары көпчүлүк учурда мээрим жетишпей, сабактарынан жетишпөөчүлүк бар экенин адистер белгилешти. Көпчүлүк учурда ушул чоң ата, чоң апалардын колунда же байке жеңелердин колунда калып, көбүрөөк кедергесин тийгизип жатат. Себеп дегенде балдары убагында сабакка келбей калышы мүмкүн, же болбосо чоң ата, чоң апалардын эркелеши мүмкүн. Анан кийин жана сабакты көп калтырган, сабактан жетишпеген, жанагынтип рейд учурунда кармалган балдардын көпчүлүгүн изилдеп келгенде, бунун балдардын ата-энелери мигрант балдар же болбосо жанагындай аз камсыз балдардын үй-бүлөлөрү болуп көбүрөөк кезигет да. Анан ошол себептен баягы учурдан пайдаланып ата-энелерге кайрылып келет элем. Балдарды баягы акчанын артынан баягы табуу максат эмес, ошо келечек муунду тарбиялоодо, ушул Кыргызстандын келечеги үчүн, балдардын баягы эртеси күнү турмуш куруп кетиши үчүн мээримдүүлүктү көбүрөөк төгүп, баягы ата-эне өзүнүн баласынын жанында болуп, көбүрөөк камкор көрсө деп суранып келет элем. Быйылкы жылы жумушсуздукту азайтуу максатында Дүйнөлүк банк менен Кыргызстандын ортосунда кызматташуунун алкагында жаштар такшалмасы долбоору иштелип чыкты. Талас районунун Талас шаарына жалпысы 82 квота бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө биз 30 квотаны буюрса жаап койдук. Ал жаштар такшалмасы деген эмне? Бул атайын билими бар, жогорку билимби, атайын билими бар адамдар иш берүүчүлөр менен өз ара келишимге келишип, биз аркылуу анан жаштар такшалмасынан өтүшөт. Жаштар такшалмасынан өтүү мөөнөтү 6 ай. 6 айга ошол Дүйнөлүк банк тарабынан ай сайын 8600 сомдон акча каражаты төлөнүп турат. Эгерде иш берүүчү менен ошол жаштар такшалмасынан өтүп жаткан жаранын ортосунда кандайдыр бир кызыгуу бири-бирине пайда болуп, ошол жаштар такшалмасынан өтүп аткан жаранды жумушка кабыл алуу мүмкүнчүлүгү дагы бар да. Семинардын аягында Мигрант KG сайты тууралуу маалымат берилип, жалпы миграцияга кетүү алдында турган жарандар өздөрүнүн укук милдеттерин билип алуусу айрыкча маанилүү экендиги айтылды. Гүлзада Бакаева, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары.